Ош шаарындагы Тала гарнизонунда уюштурулган машыгуу кадимки кырсык түрүндө жасалган. Сценарийде 7 баллык жер силкинүүдөн жабыркаган аймак көрсөтүлөт. Жер титирөөдөн кийин чыккан өрт, эвакуацияга муктаж жарандар, суунун өчүшү жана уранды алдында калган тургундарды куткаруу иш-чарасына жарандык коргонуу кызматынын бардык өкүлдөрү катышат. Машыгууга жарандык коргонуу кызматына кирген 12 мекеменин өкүлдөрү катышты. Ар бири катары менен өзүнө тиешелүү иш-аракеттерди жасап, кырсыктын кесепетин жоюу иштерин убагында аткарып жатышты. Элдин коопсуздугу биринчи маанилүү. Элдерди коопсуз жайга алып чыгуубуз керек. Аларга ушу мына өзүңүздөр көргөндөй азыр мына талаа шартын уюштурдук. Ал жерде бардык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк. Ушу тиешелүү жарандык коргонуу кызматтарынын жардамы менен. Ошол эле жөнөкөй адамдардын өздүгүн тактоо үчүн ушундай биометриялык паспорттун адистери иштеди. Бул жакта жанагы Кыргыз Телекомдон Wi-Fi чачыратып мына талаа шартында ушундай деңгээлге жеттик. Мындай машыгуулар өлкө боюнча 3 күндөн бери өтүп жатат. Ал өз кезегинде тийиштүү кызматтардын айттырбай келген кырсыктарга даярдыгын жана өз ишин кындыксыз аткаруусун көрсөтөт. Кандай гана өзгөчө кырдаалдар болбосун, биздин ошол эки жарандык коргонуу кызматтары биргелешип ишти алып баруунун баягы эрежелерин, жаңы методдорун дагы ошол эки түшүндүрүп, жеткизип берүүгө аракет кылдык. Ал жерде ошол бир гана ошол жанагы киргизүүлөрдү берип атканда дагы ал жерде ошол бир гана жер титирөө эмес, ошол жерде жер титирөөнүн кесепетинен суулар толуп калып, баягы кандайдыр бир эс алуу жайларды каптаган учурларды камтып кеттик. Жарандык коргонуу штабынын башчысынын айтымында табият кырсыктары учурунда ушундай эле абал болот. Андыктан ар бир кызмат өз ишин кемчиликсиз аткарса, кесепеттерин жоюу жеңил болот. Кырсык айтып келбейт дегенде, бул жерде ар бир кандай окуясы кандай шарт болбосун ошо даяр болуш керек. Анан эгерде даярдык болуп турса, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги башка бир шаардын службалары болсо, кайсы тармак болбосун, кандай кырсык, кандай апат болбосун, ошо даяр болуп, ошол нерселерден жеңил алып чыгып кеткенде болот. Эске салсак, мындай республикалык командалык штабтык машыгуулар 18 сентябрдан бери өлкөнүн бардык аймагында өткөрүлдү. Максаты жарандык коргонуу кызматтарынын даярдыгын текшерип, тажрыйбасын арттыруу. Сыймык Марат уулу, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош шаары.